Учугун үзбөй улап жомоктогон, бул дүйнө кимди көпкө коноктогон, кырылып кыржондордо калса дагы, кыргызым эне тилин жоготпогон. Телил айт, кимге айтам арманымды, о пендем аябастан жардамыңды, суранам жок дегенде, туюп койчу кор болуп таманыңда калганыңды. Бөрк ал десе башынан каналышкан, бөдөнөдөй бөжөңдөп жан багышкан, эне тилин унутуп манса үчүн, эх канчалар маңкуртка айланышкан. Кыргыз тили терең тарыхый тамырга ээ жана Борбордук Азияда жашаган көчмөндөрдүн тили болгон. Кыргыз тили байыркы сөз айкаштарын сактап калган. Алп манас бабам бакай сүйгөн тилим, ал олоп ала тоодо күйгөн тилим, ак калпак ата журттун насибине асмандан энчи болуп тийген тилим. Кыргыз тили 1989-жылдан бери мамлекеттик тил болуп саналат. Ал расмий документтерде жана билим берүү тутумунда колдонулат. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө дастан тил. Кыргыз тили элдик поэзияга, анын ичинде муундан муунга өтүп келген жана маданияттын маанилүү болуп калган ырларга, макала каптарга жана жомокторго бай. Эне тилин Эчен акын мактады, мактоо менен эне сүтүн актады. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди бүгүнкү 23 сентябрь кыргыз тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм.